Кудайдын чакырыгы 27 май. Бекемдөө. Бул мурда үйрөнгөн маалыматты кайрадан өздөштүрүү, же алынган билимди жаңы кырдаалда колдонуу процесси. Бул ийинин жаракат алгандан кийин кайрадан теннис ракеткасын кармоону же оор сумканы көтөрүүнү үйрөнгөнгө окшош. Же 3 айлык небереңди карап жатып, 20 жылдан ашык убакыт мурун өз балаңа ырдап берген ырды кайра кыңгылдап ырдап баштаганың. Мунун баары дененин кыймылына жооп берген булчуң эс тутумунун аркасында болот. Ал эми Кудай бизди мурда берген сабактарына кандайча кайра алып келет? 33 забырда Дөөт муктаждыктар жөнүндө айтып, Кудай тууралуу мурунтан эле билген нерселерди кайра эске салат. Келгиле, бул забырду анын кириш сөзү аркылуу карап көрөлү. Дөөттүн забыру, ал Абимелектин алдында келесоо болумуш болуп, андан кутулгандагы Дөөттүн забыру. Бул окуя Падышалардын 1-китебинде жазылган. Дөөт Кудай тарабынан четке кагылган, тең салмаксыз Саулдун куугунтугунан качып, Галияттын мекени болгон Гат шаарына келет. Бул жерде жазылгандай, Пелишти падышасынын колуна түшпөш үчүн Дөөт өзүн акылынан адашкандай көрсөтөт. Көптөгөн теологдор ошол учурда Дөөт өзүнүн жашоодогу чакырыгын унутуп, маселени өзүнүн амал-көө акылына таянып чечүүгө аракет кылган деп эсептешет. Бирок Кудайдын ырайымы Дөөттүн каталарынан жогору болду. Дал ушул окуядан кийин Дөөт 33 забурду жазып, Кудайга куткарганы үчүн ыраазычылык билдирет. Мен Теңирге кайрылдым. Ал мени укту жана бардык коркунучтарымдан куткарды. Ал өзүнүн айлакердиги менен мактанбастан Кудайды даңазалады. Кудайдын ырайымы биздин каталарыбыздан жогору. Дөөткө окшоп, бул бизге өз каталарыбызды жана ошол учурларда Кудайдын жетектөөсүн эстеп, алынган сабактарды жашообуздун кийинки баскычтарында колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн сиз кандай сабактарды алып жатасыз?